Амансыздарбы урматтуу мекендештер? Кезектеги кардарыбыз биздин агенттик аркылуу бүгүн 2-октябрда турак жайлуу болду. Кардарыбыз биздин агенттикке 24-июлда 2025-жылы кайрылган. Бүгүн 2 ай 8 күн кардарыбыз менен иштешипиз. Экрандан алыстабаңыздар. Кардарыбыз үйдү кайсыл жерден алды, канча жылга алды, айына төлөмү канчадан болду жана ошондой эле көптөгөн суроолорду узата турган боломун. Биз менен бирге болуңуздар. Айтсаң Манас, биздин агенттикке кайсыл жактан угуп келип калдыңар? Агенттикке келинчегим алып келди. Келинчегимдин таанышы алган экен. Алып, анан келинчегим сүйлөшүп угуп, анан ишен мени чакырды, агентке чакырды. Үйдү кайсыл жерден алдыңар? Үйдү город Балашкадан алдык. Метро жакын эле. Канча бөлмөлүү алдыңар? Однокомнатный 43 квадрат метр. 43 квадрат метр. Канча жылга алдыңар ипотеканы? 20 жылга алдык. 20 жылга. Айына төлөмү канчадан болду? Айына төлөнү 100 миң 116 болду. 116 миңден төлөй аласыңар. Төлөй аласың. Төлөй аласың. Сыйла. Динара, сен менен көп сүйлөшүп, иштешип калдым. Азаматсың, жаш болгонуңа карабай, кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга карабай, үй алууга аракет кылдың. Бирок сага кече сюрприз кылгым келген. Туулган күнүңгүнү сделкаңы өткөргүм келген, бирок тилекке каршы кечеги ситуацияларга байланыштуу кече сделкабыз бүгүнкү жылып калды. Өтүп кеткен туулган күнүң менен сага бекем ден соолук, иштериңе ийгиликтерди каалаймын. Дагы көп өзүң кыялданган максаттарың орундалсын демекчимин. Бүгүнкү сделка ийгиликтүү аяктады буюрса. Айтып кетсең, үй алуу негизи процесс оңой эмес. Сенде кандай тоскоолдуктар болду, кандай кыйынчылыктар болду? Себеби 2 ай 8 күн деген бул бири-бирибизди жакшы эле билип калдык. Өзүң да айтып өттүң, баягы башыңа иш түшкөнгө чейин эч нерсени билбейт экенсиң, адамдардын мамилесин билбейт экенсиң деген сыяктуу. Сага кайсыл учур кыйын болду үй алууда? Мага созаемщик тапкан өтө кыйын болду. Өзүм жакындарыма айтып көрдүм биринчи. Туулуп өскөн, чогуу жүргөн адамдарга да айтып көрдүм. Ишенип, таянып, анан жакын көргөн адамга биринчи айтасың го. Сен да ошондой болдуң да. Ошо чалып айттым, үй алып атам, ошо созаемщик керек болуп атат десем, бирөөсү жок деп эле койду. Сразу эле айтты, жок деп. Анан ошол моментте уже эме жүрөккө өтө кабыл алдымбы, сразу кабыл алдымбы ыйладым да. Ыйлап анан үй албай каламбы деп оюма келди. Анан жок, дагы издейм деп кайра ар кимге чалып, досторума чалып сурап, тааныштарга калдым. Азыр Кудай буйруп, ушул күнгө насип кылган экен. Ошо алдым. Эң биринчи эле Аллахка ишениш керек. Үй алам деп көптөн бери эле кыял, ар бир адамдын кыялы бул, аял кишинин особо. Ошол Аллахка ишендим, өзүмө бердим. Мына ушул күндө уже үйлүү болуп турабыз. Баягы ишиң сен ойлогондой болгон кезде баягы бир аз кыйынчылыктар болуп, мисалы кээде маселелер чечилбей, ар кандай бир ситуациялар болгон кезде именно Кудайга тапшырган күндөрүм көп болот да, менде дачы. Майлы кандай болбосун, сен мага түз жол көрсөт, мен ошол менен барганга даярмын деген сыяктуу. Анан кандайдыр бир эртеси турсаң, өзүңдө бир энергия пайда болот, өзүңдө бир ишенүү пайда болот. Анан ошол эле учурда Кудай сага бир башка адамдар аркылуу колдоо келет да, сага күч берет, бир ушундай чечилбеген нерсең, бир жөнөкөй бир нерселердин аркасынан чечилип кетет. Мен да сага аябай сенин сделкаң болушун, сенин үйлүү болушуңду аябай катуу кааладым. Көп сен менен сүйлөшүп, сага көп маалымат бербесем дагы, кыска маалыматтын арасында сага болушунча мотивация бергенге аракет кылып келдим. Сен да айта кетсең, биздин агенттик менен 2 ай 8 күн иштешипсиң. Биздин кайсыл тараптарыбыз жакты, балким жакпай калган тараптарыбыз дагы бардыр. Баары эле жакты. Биринчи күнү барганда Зулфия эже өзү күтүп алган. Сиз Кыргызстандасыз. Ошондо барып информация алдым. Эң эле биринчи Толгонай эже аркылуу келдим да. Толгонай эжеге өтө чоң рахмат айтам да. Мага пациентка болуп, мен ал эжени даже тааныбайт болчумун. Эми биздин өзүбүздүн жердешибиз экен, байкемдин классташы экен. Анан байкемге чалып эле
ушундай классташыңыз барбы, эмне болду, үй алганбы, Москвада жашайт, тааныйсызбы, жакшы аялбы десем эле ооба деди. Анда сразу эле келип документтеримди бердим, акчаны бердим. Анан бат эле одобрение чыкты бизге. Анан өзү негизи өз жашоомдо бүт эле нерсе бат болот да. Өзүм да тез решение кылам. Бул жашоодо рисковать этмейинче эч нерсе жакшы ийгиликке жетпейсиң. точно. Качан рисковать эткениңде мен ушул жумушту баштадым, Аллахка бердим, калганын өзүң улантып кет. Мен Аллахка көп таянам. Ошол азыр жакшы адамдарга жолуктурду, алданып калган жокмун. Баары оюмдагыдай болду. Сиздерге чоң рахмат. Зуфия эжеге рахмат, Айса эжеге, Искендерге рахмат. Ошол баары сонун оюмдагыдай. Одобрение болгондон кийин мисалы үй тандоо процесси келди да, экинчи этап бул болуп эсептелет. Үй тандоо процессинде советчиктер жок болду силерде? Мен өзүм совет болдум да. Өзүң Жаңы канализация, жаңы үй алам жаңы дедим үй. эже. Молодец. Жаңы канализация, жаңы үй. Жаңы Эч ким жашабаган, Эч ким. бала чакасы жок, ушундай. Эч ким жашабаган эле үйдү алдым азыр. Оюмдагыдай. Оюңдагыдай. Жанында торговый центр, бардык магазиндер бар. Аял кишиге эмне эшикке чыктың, тамак алып келдиң, үйгө жасаш керек. Иштен келип эле. Анан биринчи барган жеримде метродон алыс болуп кетти. Өтө эле алыс жактарды карап алыптым да. Ал жерде магазиндер жок. Автобуска жакын эмес. Азыр торговый центр, магазин баары оюмдагыдай. Остановка жаныбызда экен. Сонун. Эң главный остановка. Кайсыл жакка барсаң дагы Кетесиң сразу. эркек кишиге көп билинбейт экен да, аял кишиге билинет. Баягы азыр аны айтканымдын себеби үй тандоо процессинде советчиктер көбөйгөндө процесс дагы да узарат. Анан мисалы менин кандай экенимди өзүмдөн сура дейт го. Бирөөдөн сурасаң, 10 адамдан сурасаң, 10 адам 10 кылып айтышы мүмкүн. Бирөө жакшы деши мүмкүн, бирөө жаман деши мүмкүн. Анан менин кандай экенимди сурап сүрүштүрбөй эле, андан көрө үй алуу процессин Аллага тапшырып эле үй алгыла дейм да. Анан биздин кардарлар үчүн ар дайым баары үчүн жакшы болуш кыйын. Сиз мага жакшы болсоңуз, мен сизге андан өтүп жакшы болом. Мага жаман болсоңуз, кантип мен сизге жакшы болом? Баягы баардык нерсени мен жүрөгүмдүн аркылуу өткөрөм. Кардарларым мынтип сөз деле жөн эле айтып коюшу мүмкүн, жүрөгүңү катты оорутуп коюшу мүмкүн. Бирок ошого карабастан кардарларга кээде күлүп жеңгенге туура келет, кээде ичиңе жутканга туура келет. Бирок силер менен иштешкениме ыраазымын. Буюрса алдыда үйүңөрдүн ачкычын алганда дагы барып тапшырабыз. Биз кардарларыбызды жолго таштаганга аракет кылабыз. Ар дайым үйлүү кылып, ошол максатын ишке ашырышына болушунча көпүрө болуп, аягына чейин жүгүрүп, одобрение кылып, созаемщиктер жетпей калса толуктап, ошол эле учурда сен созаемщик кошуп атасың, сенин ишиң кошулду, анан биз сага мындай ашыкча кылып берип атабыз деген эч кандай бизде кардарга деген эч кандай претензия жок. Просто ишин алып барабыз. Бизге келдиби, болду. Ошонун ишин до конца аягына чейин алып барабыз. Ошо биздин агенттик аркылуу же болбосо деги эле үй алам дегендерге эмне деп совет айтасың? Убакытты кетирбей, эртерээк алгыла деп айтам. Биз Москвада жүргөнүбүзгө уже мына 4 жыл болот. Эртең октябрда, 4-үндө. 4-октябрь 4 жыл болот. Азыр жакшы ийгиликтерге жеттим. Үй алам деген ниет ар бир эле аялда болот. Өзүмдүн ниетимди постоянно айтып жүрдүм. Мына Кудай берем десе эле, мына ал деп жол көргөзөт экен да. Ооба. Эң сонун. Мына ал дейкен, ошого аракет кылып эле ишенип алыш керек. Үй эң жакшы мүлк да, негизи. Эң жакшы. Ооба, анан үй алгандан кийин өзүң үйүңдө жашаган бул өзгөчө сонун. Эртең көчүп баргандан кийин ошол нерсени сезесиң. Толгон айже деле айтса керек, Толгон айже да сонун кылып ремонт кылып, балкондорун оңдоп, ошолорду видеого тартып, чыгарып, мындай чыныгы мындай жөнөкөй бүгүнкү күндөгү жашоосун көрсөтүп берет. Андыктан сага дагы алдыда ийгиликтерди каалаймын ишиңе. Ипотека алгандан кийин аны туура төлөө бул өтө маанилүү да. Силер дагы азыр ипотеканы алдыңар, буюрса кийинки айдан баштап уже төлөп баштайсыңар. Кандай ошого кандай төлөйбүз деген пландарды кылдыңарбы? Ооба, пландар кылдык. Кудай кааласа ушу 2-3 жыл ичинде төлөп беребиз деп ниет кылып атабыз, иншалла. Ниетиңер орундалсын. Болушунча төлөгөнгө аракет кылабыз убагында. Ошо плюс
алдындагы көбүрөөктөн көбүрөөк досрочный жабып. погашение кылып. Дагы биздин агенттикке өзүңөрдүн оюңарды айта кетсеңер. Агентке чоң рахмат демекмин. Иште жашы алып барып бердиңер, заказда турдуңар. Чоң рахмат. Алдын ала ишиңер жүрүшө берсин, клиенттер көбөйсүн. Ошо, ийгилик кылайм. Чоң рахмат силерге. Жаш болгонуңарга карабай, ушундай сонун ийгиликке жеттиңер деп эсептейм. Буюрса 2-3 жыл убакыт бат эле өтөт. Дагы жакшы күндөрдө ипотекаңарды жабып, биз ипотеканы жаптык, Самара эже сизге интервьюга баралы деп келип калгыла буюрса. Кудай кааласа иншалла. Рахмат чоң. Кудай эмес.